Бүгүнкү чыгарылышта сары чачы чычалаткан Асель айым. Сайкал Садыбакасова кичинекей кезинде эркек балага окшош беле. Чолпон Талипбек карып калган видеосун баракчасына жүктөдү. Нурмат Садыров чыныгы эркек машина оңдогонду билиш керек дейт. Ырчы Сайкал Садыбакасова балалык кезинде көз чаптырып, өзүнүн Instagram баракчасына сүрөт жүктөдү. Анда кыскасы ушундай сүрөт таап алып, өзүм кечке күлүп отурам. Апам эмнеге лысый кылып чачымды ала бериш экени. Сүрөттү бир караганда эркек баланы көргөндөй болдуңуздарбы? Жыргаймго тим эле деп жазган. А сиздин чачыңызды сайкалга окшоп, балалык кезиңизде көп кырчы беле? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Кыргыздын намысын коргоп, желегин көбүрөт чет жерлерде желбиреткен спортчу айым Айсулуу Тыныбекованын көйнөк кийип түшкөн сүрөтү көпчүлүктүн алкышына арзыды. Бул сүрөттү балбан кыз социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Анын айтымында мындай образда сүрөткө түшүүнү өткөн жылдан бери пландап жүргөн. Ал эми бул сүрөт сизге жактыбы? Эгерде жакса, комментарий калтырып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ырчы Чолпон Талипбек өзүнүн жеке инстаграмдагы баракчасына видео жүктөп, дайым эле жаш бойдон калчуудай сезебиз өзүбүздү деп жазган. Видеодо көрүнүп тургандай, жыл өткөн сайын сулуу кыздын жүзү карып бараткан. Ал эми видео сизге жактыбы? Жакса, досторуңузга дагы бөлүшүп, баары жаш бойдон калбай турганын бир эстетип коюңуз. Асель Кадырбекова турмуштун ысык суугуна чыдай албай, үй бүлөлүк кагышуудан улам тез-тез депрессияга түшүп жатканын посттору айнелип турат. Маселен, үй бүлөлүк тарынышуудан улам психологко кайрылган имиш. Айрымдары ошондой оор кыйынчылыктан улам чачын сарыга боеп салды да деп билермандык кылышууда. Кээ бирлери ошол сары чачынан өңүң бузулуптур дегенге чейин барышууда. Асель айым болсо жалаң мактоолорго көнүп калганбы, мындай сын пикирге чыдабай чычалап жиберүүдө. Беркилердин болсо ан сайын табасы канып жатат. Биз болсо Асель Кадырбековага ар кандай терс пикирге көңүл бурба деп кеңеш бергибиз келет. Ырчы Нурмат Садыров инстаграмдагы баракчасына сүрөт жүктөп, главный машина оңдогонду билиш керек деп жазды. Көпчүлүк күйөрмандары бул эмне мактангандыгыбы деп комментарий калтырышууда. А сиз кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн жеке инстаграм баракчасына сонун сүрөтүн жүктөп, кымыз жыттанган кыргызымдын кызымынго чиркин деп пост калтырды. А сизге бул кос сүрөт жактыбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз.